Менде суроо бул токтом долбоорун мен колдоймун. Өтө зарыл токтом болуп атат бул долбоор. Анан кийин бул жерде ушул катышкан өкмөт мүчөлөрүнө айтарым, коопсуздук боюнча азыр мына өзүңүздөр билесиздер, жай убактысы келип атат. Көлмөлөрдө, бассейндерде суга түшүү башталат. Ошондо көбүнчө ушу жаш балдар жабыркайт да. Ошо кандай чара көрөйүн деген өзүңүздөрдүн бир иш пландарыңыздар бар. Жооп бересиздерби? Себеби дегенде сиздер мына милиция кызматкерлери, башкалар ушу жанагы ушундай окуя болуп калгандан кийин, жана өкүнүчтүү окуя болуп калгандан кийин ошондон кийин тергөөнү гана билесиздер да. Алдын алуу кылыш керек өзүчү. Мына МЧС сиздер отурасыздар, баардыгыңыздар биргеликте ушул жанагы бир чара көрүш керек алдын ала. Көлмөлөрдө мисалы сууга түшпөй турган жерлерге түшүрбөш керек. Кээ бирлери балык баккан жерлерге дагы барып алып туруп, ата-энеси балык кармоого барышат. Сүйлөй берейинби? Ата-энелери балык кармай берет. Бул жакта болсо жаш балдар сууга чөгүп кеткен дагы окуялар болуп атат. Былтыркы жылдары ушундай болду. Кээ бир жерлерде бассейндерде ошол жанагы көзөмөлдөөчү ар дайым туруш керек ошол жерде. Кээ бир жанагы чет өлкөлөргө барган болсо, ошол жерде чоң бир вышкаларды коюп алып туруп, ошол жерде 2-ден 3-төн карап отурушат бассейндерде. Бизде бул жердеги бассейндерде Бишкектеги же башка шаарларды караган болсок, эч ким көрүнбөйт дагы. Аны ошол бала чөгүп атканда гана телефон чалышып, чакырып, кыйкырып калышат да. Ошону көзөмөлдөп, алдын ала ошол жерде отурса болобу, болбойбу? Урматтуу Шайбек Кыдыршаевич, сиз туура айтып атасыз. Быйылкы жылы ушул 4 айдын ичинде ушундай көлмөлөрдө, ар сууларында 17 бала, жаш өспүрүмдөр ушу чөгүп каза тартып болду да. Бул жанакы ушул кичинекей арыктарда, анан жанакы көлмөлөргө барып, же болбосо арыктарды сууга түшүп эметкенден ушундай 17 бала быйыл ушу чөгүп каза болду да. Анан сиздер жакшы билесиздер, жана мыйзам 60-мыйзам негизинде улуттук план кабыл алганбыз да. Ошо улуттук планды быйылкы жылы ушул форумдарды өткөзүп, ушул бүт багыттар боюнча мамлекеттик органдардын баардыгы тең ушул иш боюнча, коомдук ушу профилактикалык иштер боюнча баардык ошо отурган мамлекеттик органдын баары тең иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча форумдарды өткөзгөнбүз. Бүгүнкү күндө баардык министрликтер менен билим берүү министрлиги, өзгөчө кырдаалдар, баардык министрликтер менен пландарды түзгөнбүз. Ошонун негизинде иштер жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда мынакей тур сезон башталып атат. Ал боюнча биздин да ички иштер министринин буйругу чыккан, күчөтүлгөн эмеде ушундай кооптуу жерлерде биз уже бир айлык иш мерчемдерди жүргүзүп атабыз. Бул ушул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү министрликтери менен профилактикалык иштердин баарын тең жүргүзүп атабыз. Ата-энелер менен айылда селский сходторду өткөзүп атабыз. Мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баардык ушу профилактикалык иштерди жана маалымат каражатынан да иштер жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Аныңыздар туура, ата-энелер менен, балдар менен да иштөө туура, но бирок эң негизгиси ошол кызматты сунуштап аткан. Например, ошол жана бассейн, же болбосо ошо пляж дагыларда ошо көлмөлөрдү баардыгыны ошол жерге уруксат берүү үчүн ал жерде куткаруучу барбы жокпу? Ошонусуна карап туруп уруксат бериш керек. Эгерде анан кийин куткаруучусу жок болгон болсо, ал жерде бүт баардык условиясы бар, ата-энеси баардыгына ата-энесине условия түзүлгөн, балдарыны куткарууга мүмкүнчүлүк жок болуп, ата-энеси бул жакта өздөрү эс ала берет. Балдарынын сууга түшкөндө көзөмөл болбой калат да. Ошон үчүн куткаруучу сөзсүз ошол жерде иш убактысында сөзсүз жылбай тура турган кылып, баардыгыңыздар ошондой бир жанагыдай милдеттеме коюш керек да, милдеттеме коюш керек. Болбогон болсо ал жерге уруксат бербеш керек да, түшүүгөчү. Ошону бир эске алып койсоңуздар, ушул токтомго дагы өзүңүздөр кийирип койсоңуздар.
Шайрат Кыдыршаевич, туура айтасыз. Биз ушул азыркы эмеде ушул планда жергиликтүү бийликтер ушу ар бир өздөрүнүн айыл өкмөтүндө жеринде кандай ушундай эс алыш жерлер болсо бүт баардыгын тең анализдеп, биз ички иштер министрлиги баардыгын тең анализдеп чыгып атабыз. Ансын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы кызматкерлерин атайын ушул куткаруучу эмелеринде буларды окутуп атышат, дайындап атышат. Анан көп жерлерде жетишпейт. Ошон үчүн биз да өзүбүздүн ички иштер министрлигинде жанакы эс алыш жерлерде кылган кызматкерлерибиз дагы ошол сабактарды куткарууда кандай колдонуш керектигин дагы баарын биз да үйрөтүп атабыз, ошону даярдап атабыз. Андай жетишпеген жерлер болгон болсо, анда ал жерди ачпаш керек. Аларга уруксат бербеш керек андай бассейндергечи. Сөзсүз Шайрат Кыдыршаевич, анын баардыгы эметилет. Сиз айткандай ошо кооптуу жерлердин баарын тең биз чектөө киргизип атабыз.